Metodикалык колдонуп атат. Анан биздин баягы адабий мааныбыз, тарбиябыз дин менен байланышкандыктан муштеп менен экспрессиясы. Анан окуу программасы ылайыкташып жазылган. Бүгүнкү күндө жаштарыбыз ошол бир эле дават менен жеткире экенбиз да. Мектеп программасына сөз кеш керек экен. Жашоо турмушта бүгүнкү күндө эң негизги адамдык асыл сапаттарды жаштарыбыз билиш керек болуп атат. Адамдык асыл сапаттар. Адамдык асыл сапатка эмне кирет? Жаратканды акыл менен таануу. Ата менен баланын ортосундагы мамиле милдеттери, саламдашуунун мааниси, кошуну менен кандай мамиледе болуу, улуттук биримдик, жалпы улуттук биримдик, жаратылышты коргоо, ата мекени сүйүү кайдан башталат, илим билимдүүлүк, маданияттуулук, аракетчилдик, аң сезимдүүлүк, мээримдүүлүк, кечиримдүүлүк, сабырдуулук, кайрымдуулук. Ошонун ар бири Курандан, хадистен, турмуштан кичинесинен берилген. Анан мынтип терс жагы бар. Адам өлтүрүү, уурулук, каракчылык, сойкулук, зына, паракор, көрөбас, экизиздүүлүк, аманатта кыянат, бирөөнүн акчасын алып жегендик, текебердик. Ушуну жок дегенде жаштар билиш керек болуп атат да. Анан буга ким каршы чыгат бүгүнкү? Теңирчилер, атеисттер, неправительственный организация, биздин баягы адабий мааныбыз динге келип такалгандыктан аралаштырбагыла деп мен айткам. Бул болмоюнча бир дават менен жеткире албайбыз да. Бул түгөлгө керек нерсе. Ошону айтып коеюн дедим. Mana bir günü siz көрүпсүз мына жерде кичине жүзүндө бар китеп. Ана Азреталда бул мында жазылган. Мааны берсеңиз, адам заты бириккиле. Эске туюп жүйөлү байлыкты көр сүйрөбөт, бир адам ант десе, ушул мааны берет. Анан ушунда ар бир мемлекеттерде кетет да, адам кымбат адамга. Көрдүңүзбү? Адам кымбат адамга, азгырлы байлыкка, өлөр кезде кайгырга. Ар бир сапаттан кетет, мынабыздан кетет да. Адамга кек сана бар. Адамга кек сана бар. Айырмабыз айгандан адам сапат акылда. Анан мына капталды окуганда мына биринчи куплет чыгат мына. Бул кыргыз тилинин байлыгы, көркөмдүүлүгү, таасирдүүлүгү, сырдуулугу деп өзүнчө бир илхам келген маалда жазган. Бул окуу программасы ылайыкташтырылган. Керек да ушул. Келечекте энди бул аманат. Мына сиз кандай билмексиңиз, мен ушундай алдап жүрөм, мындай дават кылып дегенде. Бул тарбияны системага салып койдум да, анан буну хадистен издеп жүрбөйсүз. Бардык нерсе мында топтоштуруп, мен кыйраты бердим деген жокмун, мен турмуштан алып топтоштуруп койгом. Болгондо дагы эң керек бүгүнкү күндө ошол жаштарыбыздын дилиге сиңип, бул темасын эмес, ушундай маанисин билсе, тилибиз бааланат, биримдик, ынтымактуулук, достук, улуттук биримдик, өнүгүү деген ошонун мааниде жазылган. Ana şu sizge berek. Ancak жерде өзүңүз шуну дават кылып турасыз. Болду. Биз окуп, түшүнүп, анан кийин болду. Ошол жерге жайып. Анан канча күн болосуздар бул жерде? Азыр биз Кызыл